8-ден 22 өттү. Бүгүнкү число 30 декабрь, күнгө вторник. Мен заказ менен келдим. 36 минутта 596 сомго. Тариф эконом болчу. Келген жерим Чеховадагы мындай бир не деп коет эле? Коттедж же эмне бул? Ну не суть. Азыр эми мен бара турган жерим Дордой. Именно ошол жерге барышым керек. Эмеге май алмаштыра турган жана коробканын майын алмаштыра турган жер. Пайдаланып койгон болчумун бардык жерге. Ассаламу алейкум жалпы жамаат. Урматтуу мекендештер, агалар, эжилер, инилер, карындаштар, барыңыздарга кутмандуу кушуга күнүңүздөр менен. Норузбекова Дордой дейт. Сүйүнүп алыптырмы Дордой десе. Так, бара турган жерге бардык как раз таки. Так, мен каяктан кайрылдым бияка. А так, тугандар, бүгүнкү видеонун спонсору, как обычно, Эксперт Парк. Кимде-ким Эксперт Паркка кошулуп иштегиси келген болсо, мен сиздер үчүн астына ссылкаларын, WhatsAppка кошулган группаларын, номерлерин калтырып коем. Ошол паркка кошулуп иштесеңдер болот. Ал парктын условиялары кандай? Ат менен осуп алдык го. Йо, каран бабай. Ладно, күтөбүз. Ал паркта кандай условиялар бар? 2%, 4 сом ар бир заказдан, же болбосо биринчи заказдан 50 сом алат, ошо менен 1 сутка иштей бересиңер, 1 смена точнее. Анан кимде-ким кошулуп фотокөртүн өткөн болгон болсо, силердин балансыңарга акча салып берет, бонус. Ошол бонус менен жумушту баштай бересиңер. Жана Эксперт Паркта бүт кошулмалардын бардыгы бар. Грузовойдун, экспресс доставкага чейин, курьерден, таксиге чейин, экономдон, бизнеске чейин, жана реферальная ссылка деген бар. Ал реферальная ссылка Казакстанда, Кыргызстанда, Мароккода, Россияда иштеген эң жакшы условиялар менен бар. Кимде-ким ошол эмеге кошулуп иштей турган болсо, ушундай плюшкаларды колдонуп, дополнительный доходтаган алсаңар болот. Анда эмесе кимде-ким кошулгусу келген болсо, бияктан ылдыйга жазылып кое бергиле, кошулуп кое бергиле. А мен Насырдин Исановго барат экенмин. Билейин, жана бирок заказ сонун түштү эле да. Прям эмегечи. Мен бара турган жерге чейин түштү эле да. Ай-яй. Ладно, бул менен жетип барабыз да. Так, экинчи заказ 167 сомго келдик 20 мүнөттө. Жанагы Айтматов проспекттеги эме ГКМБнын эмесин эме кылат го. Ошол жери, ё-май, жаман кыйнайт да адамдычы. Көп эле туруп калдык да. Өтө элечи. Өтө көп эле туруп калдык. Тургандан кийин астындагы бирөө аварийкасын жандырып алып кетпейт. Жанагы пробкадачы. Светофор жанып, регулировщик кое берип атат. Нерв биякта. Ал жакадан барышым керек мен. Жетишим керек, 9:30 барып калышым керек. Канча минут көрсөтүп атат? 20 минут, жакшы. 20 минут көрсөтүп атат экен, жакшы. Май алмаштырыш керек, короче. Май коробканыкын, анан кийин эменикин, мотордун майларын алмаштырып берет. Полностью. Ошого барып азыр алмашып, анан кийин дал жумуштуулантабыз, көрөсүң. Коробканы алмаштырып да бұл бойда? Коробка частичный рамин. Бул ошондой не экен ошондо? Кандай да калат. Коробканы коюш керек. На коробка ба? Мына койгон да, кандай жакшы. Оригинальный экен, на типа Hyundai'дыкы. G700 ATF 6H дейт. Так, майды алмаштырдык. Анан сраждение чыктым. Чыгып туруп, короче, мияка келип калдым 21 мүнөттө 244 сом. 5 кайсы калган заказычы. Анан жана пайдаланып койгондо 20 мүнөттө бардым 165 сом. Комфорт коэффициент менен болгон болчу. Чо за непонятный эсеп бе? Так, кийинки заказ бияка чыкты. Нан. Зачем это Ален барып турабы? Бля, шлагбаум бар экен да. Блин, ладно, кеттик.
сүйүнүп алдым элем заказды. Погодадан ачылып кетти го. 97 сом дейт го. 8 мүнөт жүрдүк. Так, 9 мүнөттө келдик. 10 мүнөттө 144 сомго. Кийинки заказ дал ушул жерден. На месте. Кайка барат экенбиз? Алкал карт Жибек жолу 194 барат экенбиз. 16 мүнөт жол жүрөт экенбиз. Ладно, кеттик. 11-ден 47 өттү. 180 сом келдик. 15 мүнөттө Кыргыз улуттук университетине алып келдим. Дал ушул антабыз. Так. Достукка келип калдык. 316 сомго 13 мүнөттө. Азыр майдалап чыккан кетти акчаны. 500 сом берет атпайбы? Билейин жок десем азыр майдалап чыкайын дейт. Домой коюп койгом. Только маршрут өзгөртүш керек. Мындай кылып, о. Дал өзгөртүш керек. Заказ беребек экен кайра. Күтүп турабыз. Жанагы достук деген жака барып таштагандан кийин ошол жерде турган адамдардан такси күтүп атыптыр да. Чотом каяка десем, Кудай берген жака дейт. Анан мындай карасам Лавапов экен. Анан таксини карасам 250 экен. 250 десем, хорошо деп отурушту, алар жеткирип койдум. 5 кишини. Отуруп жеткизип, азыр кайра кайтып атам. Неге домой коюп атасың, неге кетип атасың деген вопростор пайда болуп калышы мүмкүн да, мало ли да, анча-мынча сурап калышы мүмкүн да. Ошого жооп берип коеюн. Короче, праваны алмаштыргам да. Замен кылчы, ошо 083-түн негизинде алмаштырып, тапшырып койгонмун. Ошону алып кетиш керек. Бүгүн по идее келип алып кет деп кылганда, өзү кече алып кетиш керек болчу. Понедельник күнү деген да. Анан кече барып алып, азыр мына кетип атам. Ошакачы барып туруп азыр мен алсам праваны. Көрсөтөм права кандай экен. Жаңы права алат деп аттылы, бирок билбейм, болобу экен, болбойбу экен, конечно. Так, тапит этип Фрунзе менен келип атсам, могу заказ чыгып калды. 11 мүнөттө 235 сом. Кеттик эми кайра обратно. Таза. Так, бул жер Уна. Мен машинаны парковка кылып туруп эле, кирип туруп эле номерди айтсам, очередь жок экен окошкодочу. Сразу эле праваны берип койду. Мен телефонду алып кирип, ичин тартканча, там күтүп отурсам керек деген ойдо, билейин телефон калды го деген немен кайра чыгып барам го деген ойлор келди да. Анан ошентейин десем, очередь жок экен. Жакшы. Тарс эле кирип туруп эле, тарс эле бүтүрдү. Чотко биягы, короче. Бул жакта сон. Бул жак жаңы эме кылды. Азыр мен силерге праваны көрсөтүп кой. Мен ойлогом права жаңы болсо керек деп, жаңы форматта болсо керек деп ойлогом, но андай эмес, тилекке каршы. Права эскиче эле. Мынакей. Права. Мынакей. Очки кийип койду. Мурда очки жок болчу да. Дечи мурда правамда. Бирок ношение очков деген жер бар болчу да. Азыр ношение очков деген бар болгон үчүн жөн эле, короче, окованы кийгизеткен. Очкинин немесинчи. Кийгизип туруп эле, ошо менен эле все давай дейткен. Сүрөт түшүп мен кою. Убагында даяр болду, убагында айтылган убакта срокто даяр болду. Аябай жакшы, сүйүндүм. Мен ойлогом кирип азыр очередте турсам керек депчи. Жок, кирдим, тарстап бүтүрдүм, тарс чыгып кеттим. Өтө жакшы, өтө сонун. Азыр эми мындай да. Бул жака бурулган болсом, Бишкекке кетиш керек, бул жака бурулган болсом, үйгө кетиш керек. Чё поделать? Үйгө келип алгандан кийин үйгө кетем да. Жумуш ошондой, короче, бүгүнчө. Вроде как жакшы эле болот атат жумушчу негизи. Эртең январда көрөбүз, кандай болот, эмне болот, чок чуму. Бул жак мойка. Жакшы мойка, кстати, мyak. Тумандар менен бар да. Ошондой жаңылыктар. Жумуш в принципе иштесе болот. Мен еще бүгүн 1 саат убактым эмеден кетти да, майгач. Даже 1 сааттан көбүрөөк кетип калды убакыт. Ошентсе деле саат канча болду? Азыр 2 болуп калды почти. Бирок ошентсе деле почти что 2000 да. Иштеп турмун. 1 саат убакытта менен ошондо саатына 450 эле айланып калат. Ошо үчүн
Ертең январда эми көрөбүз эмне болот. Январда баардык карышкылар айтып атат, эми болбойт жумуш наркы берке депчи. Но өзүбүз чыгып, өзүбүз көрүп, өзүбүз тартып кандай болот экен по факту жазып, по факту айтабыз буюрса. А так бүгүнкү видео деле ушуну менен аягыма жетип калды десем адашпасам керек. Эртең эми итоговый отчетны чыгарабыз, жаңы жылга кандай жаңы жылга чейинки эмелердичи, чок чуму эмне болгон, тияк-бияктан эсептеп дегендей. Жаңы жылдан буюрса контент кылабыз эми. İşleş керек дейт го, иштеш керек. Мага акча керек. Силер буга ишенбейсиңер, бирок мага реально акча керек. Чындап акча керек. Ошол үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Ийгиликтер ар кимибизде коштосун. Лайк.